Также, если, конечно, по желанию, если у кого-то что сказать, мы тоже будем очень рады. В рамках сегодняшнего мероприятия мы хотели бы передать в фонд Национальной библиотеки. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын окуу методикалык борбору улуттук китепкана менен биргеликте Кыргыз Республикасынын террористтик ишмердүүлүгүн каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы туруунун улуттук тутумунун өзгөчөлүктөрү деген аталыштагы окуу китебинин ачылыш аземин жана өткөрүп берүү иш чарасын белгиледи. И, конечно же, Республиканская библиотека для детей и юношества именно Симбалинова. Так, где? Вам тоже официально передаем. Сіздерге чоң рахмат. Қолдауыңыздар, балдарыңыздарға барына таратып беріп, қолдауыңыздар. Аталган китептер экономика жана юридика факультеттеринин студенттери, окутуучулары кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого, терроризмди каржылоого каршы иш-чараларды жүзөгө ашыргандары үчүн атайын окуу куралы катары сунушталат. Бул китеп болсо биздин тарыхыбызда биринчи китеп. Автордук коллектив биздин кыргызско-российский жана славянский университеттин профессорлору жазган. Андан да сырткары биздин чалгындоо кызматыбыздын эксперттери дагы өзүнүн колун тийгизген ушул китепке. Бул китеп болсо жанагы 30-чу пленардык советинде, кеңешинде Москвада май айында 19-жылы жакталган. Неге дегенде ал жерде болсо эксперттик группа, комиссия өтө мындай авторитеттүү. Бирок ага карабастан биз болсо 7 өлкөдөн эң биринчи бул китепти жазып туруп чыгарганбыз. Басылма Россия Федерациясынын финансылык мониторинг жүргүзүү эл аралык окутуу методикалык борборунун коммерциялык эмес автономдук уюмунун техникалык жардамы менен эл аралык кызматташуунун алкагында басылып чыкты. Анализдештүү деп долбоорлор болуп атат. Албетте электронный вариант биз болсо беребиз. Ал болсо толук даяр. Аны болсо деле мисалы окуучулар же дистанционный форматта, мисалы дистанциялык форматта өрөөндөрдөн кирип туруп эле интернет аркылуу окуса болот бул китепти. Кыргыз тилине которобуз. Будан бирisi. Азыр болсо биз ушу каражат издеп атабыз. Эмнеге дегенде бизде сметада жок болчу. Анан болсо былтыр билесиңер жанагы коронавирус аркылуу биз карантинге чыгып кетип көп долбоорлорубуз токтоп калды. Бирок ойлойбуз ушу жылдын аягына чейин биз болсо каражат таап туруп кыргыз тилине которуп туруп кыргыз тилиндеги версияны дагы биз болсо жанагы окуу жайларга дагы китепканаларга да өткөрүп беребиз албетте. Иш-чара республиканын министрликтеринин, илимпоздорунун жана билим берүү кызматкерлеринин, жогорку окуу жайларынын окутуучуларынын, студенттеринин, ошондой эле китепкана кызматкерлеринин катышуусунда өттү. Какова роль информации в совершении преступлений в сфере финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов? И он просто идет и находит, и, грубо говоря, уже цементирует то, что он находит. Поэтому... Получается, готовая курсовая работа, да? Да.